Кримтөбөл Азиз Батукаевтың иш боюнча мурдагы вице-премьер-министр Шамил Атаханов кечээ камакка алынды. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайын киргизилген Атаханов бүгүн 2 жолу инфаркт болгонун айтып, медициналык текшерүүдөн өткөрүүнү талап кылды. Ошону менен катар кыйноого жана катаал мамилеге туш болбогонун белгилөөдө. Батукаевдин өлкөдөн чыгып кетишинде Атаханов менен бирдикте ушул кездеги башкы прокурор Аида Салянованын да орду чоң болгонун коомчулукта белгиленип эле келет. Мындан улам Кримтөбөлдө кызыл килем менен Кыргызстандан чыгып кетиши боюнча кылмыш иши боюнча камоолор дагы уланары айтылууда. Ал эми 2013-жылы болгон бул чуулгандуу окуя боюнча архивдик материалдарга Каныбек Темиров сары эсеп салган. Кримтөбөл Азиз Батукаевдин Кыргызстандан чыгып кетиши боюнча мурдагы вице-премьер-министр Шамил Атаханов камакка алынды. Маалыматка караганда ал жазык процессуалдык кодекстин 98-беренесине ылайык кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Өз милдеттеримди ак ниет жана бирлик аткарууга жана Кыргызстан элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартам. Атаханов өлкөнүн эң жогорку кызматтарынын биринде кандай иш алып баргандыгын эми тергөө көрсөтөт. Ал эми Батукаевдин бошотулушу боюнча буга чейин 5 дарыгер кармалып, экөө кайрадан үй камагына чыгарылган. Ошону менен катар 15-май күнү ушул эле ишке байланыштуу мурдагы министр Динара Сагынбаева жана жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасынын кеңешчиси Калыбек Качкыналиев да камакка алынган. 2013-жылдын апрелинде айыккы сооруга чалдыкты деген негизде бошотулган жана атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилип, жеке учак менен ошол эле күнү Чеченстанга учуп кеткен Батукаевдин окуясы парламентте кызуу талкууланып, депутаттык комиссия түзүлгөн. Мен ал массалык маалымат каражаттарына жазганга чейин деле уккам бул маселе жөнүндө. 1 миллиондон 1,5 миллион долларга чейин Кыргыз бийлигине Батукаевдин эркиндиги үчүн взятка сунуш болуп атат деп маалымат жүргөн. Азыр массалык маалымат каражаттарына чыкты. Бул биринчи маселе. Бул 1 миллиондон 1,5 миллион долларга чейин кимдин чөнтөгүнө кетти? Экинчи маселе. Мен так билем. Мындай маселе жогорку деңгээлдеги бийлик өкүлдөрү катышпаса эч убакта чечилбейт. Ошондуктан бул жерде эки маселе тең турат. Кыргызстандын жогорку деңгээлдеги, мен айтам буга, бийлик өкүлдөрү катышкан буга, экинчиси бул жерде сөзсүз түрдө взятка кеткен. Ошондуктан бул маселени биз жакшылап териштиришибиз керек. Бул заранее спланированная акция. Заранее спланированная акция. Бул жакта мыйзам тебеленген жок. Бул жакта Кыргыздын ар-намыс абийри тебеленип атат. Талкуу учурунда бул ишке тиешелүү кызмат жетекчилери биринин артынан бири тастыктап, мыйзамдуу болгондугун белгилеген болчу. Батукаев болеет очень давно. Это действительно запущенный больной человек. Батукаев болеет очень давно. Это действительно запущенный больной человек. Шамиль Эсежанович, Батукаев жөнүндө сатып алды деп доложить еттиңизби? Премьер-министр знал об этом? Я ему не докладывал об этом. Ага. Эта информация была у меня. Она не заслуживала того, чтобы я ему передавал это. 2013-жылы нарынга бир гана паспорт берилиптир. Азиз Батукаевга. Токон Болотбекович, сизге ушул самолеттин учканда маалымат келдиби? Маалымат болгон. Тияктан паспорт кетеринде берилип атат, келип аэропорттон келип учуп кетип атат. Чартерный рейс мурда кайсыл дагы качан болду эле чартерный рейс? Мындан мурда болду эле болгон жок беле? Грозный последнее время мына акыркы учурда биринчи жолу. Кантип ким сопровождать это же все-таки непростой же уголовник какой-то. Батукаева сопровождали сотрудники спецназа ГСИ. Ушун үчүн мени күнөөлөсөңөр айткыла. Жолдон бир балакет болуп, бейкүнөө кишилер өлүп кетпесин деген сезим менен ошондой неме менен мисылдар менен мен ушуну жасаттым. Берде Ырсалиевдин күнөөсү болду десе айткыла. Сен ошону туура эмес кылып турсуң. Жолдо келип атышып кетсе, бейкүнөөлөр кишилер өлсө өлүп калса болмок. Бирок да ошону туура эмес кылып турсуң деп анда айткыла ошону. Күч органдары каякты карап атат. Бир күндө учуп кетип атат. А бу жерде дагы бир күч орган жетекчиси айтат, өлтүрүп алсак ит эле болобуз. Кимдин алдында ит болобуз? Кимге силер ошо обязательство алгансыңар, өлтүрбөйлү үчүн тирик сактап жеткизип берели Чечняга деп. Жооптардын бардыгы бизде эле, бардыгы мыйзам чегинде болгон деген баягы жалпы сөздөр менен акталып атабыз да. Анан ушуларды карап отуруп оңолбой токшойбуз деген ой кетет экен да. Бандиттик бийликке көздөй багыт алдыңар. Мен силерге айтарым,
Ертеңки күн дагы келет. Бардыңардын жоопкерчилигиңер каралат ушул жерде. Бардыңарсызда шет этип атасыңар. Бул күн өтөт, алды келечекте бардыңарды жоопкерчилик күтүп турат. Кыргыз бийлиги бүткүл дүйнө жүзүнө шерменде болуп отурат. Соттун чечими чыккан күндөн тартып 10 күндүн ичинде күчүнө кириш керегине карабастан Азиз Батукаев дал ошол күнү Кыргызстандын чек-арасынан чыгып кеткени бардыгыбызга бүгүн маалым болуп отурат да. Бийлик өкүлдөрү анын чыгып кетишин, анын ден соолугунун оор экенине байланыштырып атат. Бул эч качан анын чыгып кетүүсүнө негиз боло албайт болчу. Эгерде мына гумандуулукка барды, ооруп атат десең, депутаттар ооруп атат, эл суранып атат, чыгарып койгула деп, аны чыгарбайт. Канча адамдар туберкулез болуп, түрмөдө наркы дүйнөгө кетип атат. Бүгүн да туберкулез оор акыбалда ооругандар көп да. Кыргызстан түрмөсүндө. Бир 10 миңден ашык адам отурса. Анда давайт алардын баарын да чыгарып коелу. Кыргыз Республикасынын депутаты Тынычбек Ахматбаевди өлтүргөн, парламенттин 2 кызматкерин өлтүргөн, ошол учурдагы ГУИндин начальнигин өлтүргөн, өзүнүн камерасында Чечнянын желегин илип алып дардаңдап отурган бир чечендин өмүрүн бардык ошол кыргыз балдардын ден соолугунан артык койгондугу бул мындай өтө чоң шылдың болду да. Депутаттык комиссия өз корутундусунда бир топ жетекчилердин жоопкерчилигин кароо менен иликтөө жүргүзүп, жазага тартуу талабын койгон. Бирок ага катыштыгы бар дегендердин арасынан бир гана ошол кездеги акыйкатчы Турсунбек Акун ордунан шыпырылган болчу. Оор кылмыштар үчүн соттолгон Азиз Батукаевка салынган кызыл килем ишинде ошол кездеги башкы прокурор Аида Салянованын жоопкерчилиги чоң болгондугу ушул кезге чейин айтылып келет. Батукаев боюнча комиссиянын жыйынтык справкасын окудук. Ошонун ичинде укук коргоо органдарын башкарган Атаханов эң күнөөлүү ошол иштен кетиш керек деп турат. Андан кийин генералдык прокурор эч закон бузуу жок деп какшап аткан, бул киши жумуштан кетсин деп атат. Эгерде башкы прокурорду камаса, ал дароо чындыкты айтып берет. Эмне үчүн мыйзамга көзүн жууп туруп, мыйзамдуу деп парламентте коомчулуктун алдында сайрап тургандыгын, эмне үчүн Батукаевдин адвокаты болгондугун, эмне үчүн шерменде болгонуна карабай Батукаевди чыгара бергендигин айтып берет. Мындан улам Салянованын тагдыры бул иште кандай болот белгисиз, бирок тергөө боюнча чакырылып суроо жооп болору турган иш. Айта кетсек, быйыл 17 апрелде башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов Жогорку Кеңештин депутаты Зарылбек Ырысалиевдин суроосуна жооп берип жатып, Батукаевдин иши боюнча сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатканын билдирген болчу. Каныбек Темиров, Нур Ньюс, Бишкек.